Сонымен Қырғызстанның мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы әрі президент Садыр Жапаровтың жақын серіктесі саналып келген Қамшыбек Ташиев қызметінен шеттетілді. Аса үлкен тегеурінге ие ұлттық қауіпсіздік жүйесі бөлшектенді. Осылайша дуумвират биліктің дәуірі аяқталды. Қырғызстандағы қазіргі ахуалды білу үшін жергілікті сарапшыдан қысқа комментарий сұрадық. Камчыбек Ташиев чыныгы абдан мындай абройлуу, тажрыйбалуу жана саясий рейтинги абдан жогору инсан. Керек болсо Садыр Жапаровдун рейтинги менен тете бир эле жыл калды да шайлоого, президенттик шайлоого. Алардын атаандаштыгы күчөп кетти. Керек болсо алардын гана атаандаштыгы эмес, алардын командаларынын, аларды колдогон адамдардын атаандаштыгы күчөп кетти да. Ошонун жыйынтыгында ошол тандемдин ажырымы болгон ошол себептен болду деп эсептейт. Ташиев мамлекеттен чыгып кетти. Ал ошол президенттин чечимин мен талкуулабайм, кабыл алам деди. Азыр ошол анын бардык ошол кадрлары жумуштан алынып жатса дагы, кээ бирлери камалып жатса дагы, ал буга нааразычылыгын көрсөткөн жок. Ошондуктан бул жерде тиреш күчүп кетпейт деген ойдомун. Бара-бара тынч болот жана Ташиев эгерде президенттикке катышпаса, мен катышпайт деп ойлойм. Анда эмки президенттик шайлоодо Садыр Жапаров жеңет деген ойдомун. Анткени андан башка татыктуу мындай ал менен тете бир башка талапкерлерди көрбөй турам. 2020-жылы ошондой конституция кабыл алынганда бардык бийлик ошол президенттин колуна тапшырылган. Ал ошону бийликти мыкчып алган. Өзү жоопкер, мыйзам чегинде. Ички саясат жана тышкы саясатка өзү жоопкер да. Эми болсо ал ошол убакта де юре болуп кетсе, азыр де факто ошондой болду деп айтсак болот.